Пайдыбалы жаңыдан түптөлүп жаткан бул имарат келечекте Жумгал эли үчүн юстиция үйү катары пайдаланылмакчы. Эгерде курулуш иши белгиленген нөөмөттө бүткөрүлүп пайдаланууга берилсе, мында мамлекеттик нотариус, пробация кызматы жана жактоочулар иш алып барышмакчы. Дагы бир чоң нерсе, жанагы азыр бүгүнкү күндө эле эң эле талап коррупция менен күрөш деп атат. Ушул жерде пробация отурса, нотариус отурса, адвокатур отурса, үч орган отурса, бул түздөн түз коррупциянын да бир бөгөт коюунун жолу деп айтсак да болот да. Потому что нотариуска келген киши нааразы болсо, ошол жерден адвокатурага кирет, пробацияга келген киши нааразы болсо, адвокатурага кирет, адвокатурадан консультация алып нотариуска кирет, адвокатурадан консультация алып пробацияга барат. Чын айтканда, ошол үч нерсе, тармактуу нерсе, мындай айтсаң, биринин укугун бузууну ошол жерден эле кайра оңдоо маселеси да ушул бир эле зданиядан чечилет да. Өткөн жылы Юстиция министрлиги тарабынан демилгеленип, өкмөттө жактырылган бул долбоордун жалпы сметалык наркы 4,5 миллион сомго бааланган. Мындан улам курулушка сарпталчу каражат республикалык бюджеттен каржыланууда. Юстиция тармагынын ушул алып барган кызматкерлердин иши 3 тармактан турат эмеспи? 3 тармакты бир жерге чогултуу максат болгондо, бул нотариус, мамлекеттик нотариус, адвокат, калкка акысыз юридикалык жардам берүү борборунун адвокаттарын отургузуу, ошол үчүнчүсү орган пробациянын кызматкерлерин. Ушул жерде бул объект ошол укуктук жактан Жумгал районунун калкына жардам берүү, бир жерден келип ушундай мамлекеттик көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтарды бир жерден келип алып кетүү. Имараттын курулуш иши ушул жылдын аягында аяктоо мерчемделген. А бирок курулушка сарпталчу каражат учурда бөлүнүп бериле элек. Мындан улам курулуш ишин мойнуна алган Алимдар жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү колдорунда болгон каражатка пайдыбалын тургуза башташты. Бизге ошо бул тендер өткөн, ушул акча каражат кечиккен суукка да түшүп кетпесин деп өзүбүздүн каражат менен баштап атабыз азыр. Күтүп атабыз ошо качан түшөт экен акча. Ошол экинчиден күн сууктап баратат. Биз акча каражаты канча эрте которулса, биз ушул суук түшкөн чектү бир тобун жасаганга аракет кылабыз. Мына ушундай илгери үмүт менен курулуш иши башталып жаткан мындай юстиция үйлөрү жакынкы жылдар аралыгында облустун бардык райондорунда курулмакчы. Жумгал районунда калкка юридикалык кызмат көрсөткөн юстиция бөлүмүнүн өздүк кеңсеси жок болгондуктан ижарада көчүп конуп иш алып барып келишкен. Мындан улам абалды азаздан калыпка келтирүү үчүн быйылкы жылы өлкө боюнча 6 жерге ушул өңдүү юстиция имараттарын салуу мерчемделген. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдалдаев, жаңылыктар.